Бишкек шаарында мектеп окуучулары үчүн республикалык илим, техника жана өндүрүш жумалыгы башталды. Ага өлкөнүн бардык аймактарындагы мектептерден 100дөн ашык мыкты долбоорду сунуштаган ойлоп табуучулар келди. Бир нече жылдан бери өтүп келе жаткан сынак 3 этаптан турат. Анда жаштар берилген тапшырмаларды чеберчилик менен аткарып, калыстардын элегинен өтүшү керек. Жумалыктын жүрүшүндө окуучу жаштарды технологиялык процесстер жана техникалык адистер менен тааныштыруу үчүн өлкө боюнча балдар өнөр жай ишканаларына, фабрикаларга, заводдорго жана өнөр каналарга экскурсиялар уюштурулат. Бул күнү балдар ишканалардын ишин ичинен көрүүгө, инженерлер менен бетме-бет жолугуп баарлашууга сонун мүмкүнчүлүк ачылмакчы. Мындай иш-чара 17 жылдан бери өткөрүлөт. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын бүт региондорунан командалар катышат. Бардыгы биригип 100дөн ашык киши келет. Бул жумалык эмне максат менен кылынып атат? Биринчиден, ушул балдардын ойлоп табуучу, келечекте ошол илимге кандай умтулуу болот, мынакей ошол жөнүндө болот. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясы менен эң алдыңкы техникалык окуу жайлар менен тегерек столдор уюштурулат. Андан тышкары ушул өсүп келе жаткан балдарга, ушул катышуучуларга ойлоп табуучулар менен, инженерлер менен жолугушат. Албетте ушул жаңы илимге, жаңы ойлоп табуучулукка кадам шилтеп аткан балдарга бул чоң мүмкүнчүлүк.